Борбордо 2 автобус кагылышып, кишилер жабыркады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, окуя бүгүн 25 январда саат 13:30 чамасында Фучук жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жабырлангандарды тез жардам кызматы ооруканага алып кеткен. Бул бүгүнкү күндүн эсебинен Бишкекте катталган экинчи автокырсык. Биринчиси болжол менен 11:15 чамасында Жибек жолу жана Эркиндик проспектисинин кесилишинде болгон. Анда жөө кишини өткөрөм деген автоунааны экинчиси артынан келип сүзгөн. Мунун кесепетинен биринчи автоунаада отурган аял киши жабыркаган.